Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, пенделердин жасаган амалдарынан Аллах Таалага эң сүйкүмдүү, жагымдуу, көрүнүктүү болгон амалдар бар. Эгерде пенде мына ушул амалдарды аткара турган болсо, Аллах Тааланын сүйүүсүнө жетет. Албетте баарыбыз Аллах Тааланы жакшы көрөбүз, анын пайгамбарын сүйөбүз деп айтабыз. Бирок биз тилибизде айткан менен Аллах Таала жакшы көргөн, анын пайгамбары буйруган амалдарды аткарбай турган болсок, анда Аллах Тааланын сүйүүсүнө жана пайгамбарыбыздын татыктуу үммөтү болуп жашай албайбыз. Мына ошондуктан биз ар дайым Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон, Аллах Тааланын астында афдол, эң артыкчылыкка ээ болгон, Аллах Таалага көрүнүктүү болгон амалдарга аракет кылышыбыз керек. Инсан кыямат күнүнө барган кезде Аллах Тааланын ырайымы менен гана, Аллах Тааланын ошол пендеге болгон сүйүүсү менен гана бейишке жете алат. Биз жасаган амалдарыбыз бейишке киргизе албайт. Болгону биздин амалдарыбыз Аллах Тааланын ырайымына, Аллах Тааланын кечиримине жакындатат. Эгерде биз амалдарды аткарып Аллах Тааланын сүйүүсүнө, Аллах Тааланын кечиримине, Аллах Тааланын ырайымына татыктуу боло турган болсок, мына ошондо гана Аллах Таалага биздин жасаган амалдарыбыз бизге пайда берет. Аллах Тааланын рахматы менен, кечирими менен бейишке киргенден кийин биз ошол жасаган амалдарыбызга жараша бейиштеги даражага, жыргалчылыктарга ээ болобуз. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон, Аллах Тааланын ырайымына жакын болгон, Аллах Тааланын кечиримин алып келе турган амалдарга көп кызыгып аткарышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келет. Айша энебиз риваят кылат. Ахаббул амали илаллахи адвамуха ва ин қалла. Аллах Таалага эң сүйүктүү болгон амалдардан бул аз болсо да үзгүлсүздүккө учурабастан туруктуу уланып аткарылып турган амал деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Бухари жана имам Муслим чыгарган хадисте бизге кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амалдардын бири бул аз болсо дагы үзгүлдүксүз аткарылып жасалып турган амал экен. Бизден мурунку пайгамбарыбыздын жана сахабалардын, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн адаты мына ушундай эле. Аз болсо дагы мына ошол амалдарга алар бекем болор эле. Үзгүлдүксүз аткарышар эле. Сахабалар, табииндер, алымдар жеткен даража бул алар көп орозо кармап, көп намаз окуп, көп зекет берип эмес, балким алардын жүрөгүндөгү Аллах Таалага болгон сүйүү, мына ошол сүйүүсүнө бекемдүүлүгү, мына ошол амалдарды үзгүлдүксүз аткарган себептүү мына ошондой даражага ээ болушкан. Аллах Тааланын жер бетиндеги сүйкүмдүү пенделерине айланышкан. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амалдарды ар дайым үзгүлдүксүз аткарууга бизди буйруган. Өзгөчө парыздар боло турган болсо, бул амалдарга биз бекем болушубуз керек. Аллах Таала кандай буйруган болсо, мына ошондой аткарышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай көргөзгөн болсо, мына ошондой үзгүлдүксүз бекем болушубуз керек. Бир күн аткарып, бир күн таштап, бир күн арамга түшүп калып, бир күн адал жакка басып, мындай кылыштык бул Аллах Тааланын кабарын келтирген. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө жарашпаган, мусулмандын сыпатынан эмес. Мусулман пенде, Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон пенде бул аз болсо дагы мына ошол амалына бекем болуп үзгүлүксүз аткарылган амал.
пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам амалды атқарып жатып андан үзіліп қалудан, аны таштап қоюдан төмендеуше қайтарады. Ли Абдиллахи бин Амр ибн Асқа пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайрылып, ла такун мисля фулан, ей Абдуллах, сен паланчадай болбоғын дейді. Кәне яқумул лайл фатарака қиямул лайл, ал түндес тұрып тахаджуд намаз оқучу ене дейді. Кейін аны таштап жіберді дейді. Демек, урматтуу мұсылман бір туғаным, бұл амалды атқарып жүріп, кейін таштап қойыштық. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтарған амал екен. Сондықтан амалды әрдайым аз болса дағы аға бекем болуш керек. Башқа бір хадистерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Юстажабу ахадукум ма лам ястаджил." Сілерден біреуіңердің дуасы қабыл бола береді дейді. Егерден ал дуасын шаштырып айтырған болса дейді. Фаяқул, ал төмендеуше шаштырады. Дауту фалам юстажаб. Мен дуа қылдым, бірақ мен дуам қабыл болбай айтады. Фаятахассару инда залика ва ядау дуа. Мұны ошентип өзүнү кемсинтип, дуадан жадап, дуаны таштап коет дейт. Эгерде пенде ошентип шаштырбай турган болсо, Аллах Тааланын дуасы сөз түрдө анын дуасына жооп берет, анын дуасын кабыл кылат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди үзгүлдүксүз дуаларга бекем болууга чакырып атат. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, амал аз болсо дагы биз аны улап турушубуз керек. Аз болсо дагы илимге байланып турушубуз керек. Күнүнө 1 саат болсо да, күнүнө жарым саат болсо дагы үзгүлдүксүз Куран үйрөнүүгө байлана турган болсок, Куранды жаттоого, эгер Куранды окуй албай турган болсок, мына ошону үйрөнүүгө күнүнө 10 мүнөттөн, жарым сааттан дагы бөлүп тура турган болсок, үзгүлдүксүздөн биз албетте Куранды толук жаттап бүтө алабыз. Жана ошондой эле нафил ибадаттарга дагы, нафил зикирлерге дагы аз болсо дагы күнүнө аткарып тура турган болсок, күнүнө жок дегенде 5 мүнөт, 10 мүнөт болсо дагы тахаджуд намазына туруп тура турган болсок, же 5 мүнөт, 10 мүнөт болсо дагы бирөөлөргө даават айтып тура турган болсок, же 5 мүнөт, 10 мүнөт болсо дагы бирөөлөргө жакшылык кылып кое турган болсок, бирөөгө жакшы сөзүбүздү жеткирип кое турган болсок, же аз болсо дагы садака берип тура турган болсок, аз болсо дагы ушундай ибадаттардын түрүн аткарып тура турган болсок, албетте бул Аллах Таалага жаккан амал экен. Аллах Таалага ушул амалдарыбыз менен биз Аллахтан астында сүйкүн болот экенбиз. Жана шайтандан биздин үмүтүн үздүрөт. Хасан Басри рахимахулла айтат: "Иде назара илайка шайтан", эгерде шайтан сага карай турган болсо дейт, "Фараака мудаваман ала таатиллахи азза ва жалла", сенин Аллах Тааланын ибадатында туруктуу, үзгүлдүксүз жасап жатканын көргөн болсо, фабагока, сага шайтандын өтө душманчылыгы кайра күчөйт дейт. Фараака мудаваман маллака ва рафадака, сенин дагы деле ошол ибадатта бекем болуп таштабай туруктуу аткарып атканын көргөн болсо, анда шайтан жадайт дагы сени таштап качып кетет дейт. Фейнрака марратан хаказа ва марратан хаказа тумафик, эгерде шайтан сени көргөн кезде бир күн ибадатта, бир күн таштап, бир күн аткарып, бир күн кылбай жүргөнүн көрүп кала турган болсо, анда шайтан сенден ушундай үмүт кылып, сени аз кылууга дагы аракет кыла берет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ибадаттарга бекем болуштугубуз бизди шайтандан дагы алыстырат экен. Эми ибадаттарга бекем болуштук, бул өзгөчө пайгамбар саллаллаху айткандай, саддиду ва каррибу дейт. Силер ибадаттарды Аллах Таала кандай буйруган болсо, муну ошондой аткаргыла деген. Аллах Таала бизге кээ ибадаттарды парыз кылып берген, биз мындан үзүлбөстөн сөзсүз түрдө аткарышыбыз керек. Күнүнө 5 убак намазды аткарышыбыз керек. Үй бүлөбүздүн курсагын күнүнө тойгозуп турушубуз керек. Бул эркектерге болгон милдет. Өзүнүн бала чакасын багып туруштук. Жана биз күнүнө адалдан эмгек кылышыбыз керек. Биз күнүнө тилибиз менен айта турган зикирлер бар. Буларды аткарып турушубуз керек. А эгерде малыбыздагы зекет өлчөмүнө жетип калган болсо, анда жылына 1 ирет ошол малыбыздын зекетин берип турушубуз керек. Эгерде ажылыкка барып келүүгө күч кудурети жетип калган болсо, анда өмүрүбүздө 1 ирет ажылыкка барып келиштик. Бул бизге парыз болуп эсептелинет. Мына ошол сыяктуу эле дагы башка кандай парыз амалдар боло турган болсо, биз муну күнүнө аткарып турушубуз керек. Ал эми башка мустахаб амалдар боло турган болсо, аларды дагы аз болсо дагы үзгүлтүздүккө
ұжыратпай таштабастан атқарып жүре тұрған болсақ, Аллах Тағалаға ең сүйкімді амалдардан болды деп есептелінеді. Аллах Тағала барымызға пайдалы ілім берген болсын. Аллах Тағала барымызды өз ибадатында бекем қылған болсын. Қиямат күнінде пайғамбар саллаллаху алейхи бергелікте сахабаларменен чоғы тірілдікен болсын. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.